бул иш-чарабыз ийгиликтүү болсун. Суроолоруңуздарды жазып, презентация жасагандан кийин так кыска берсеңиздер, бир эле суроону кайталай бериштин да кажети жок. Карап, тыңдап жазып алыңыздар. Баардыгыбызга ийгилик. Ушул иш-чараларды жакшы өткөрөлү. Кийинчерээк дагы керек болсо дагы уюштурганга аракет жасайбыз. Рахмат, Адилет, уланта берсең болот. Рахмат, Виктор Ибраевич. Урматтуу кесиптештер, анда сөздү ушул департаменттин мамлекеттик сатып алууларды координациялоо жана жөнүнгө салуу бөлүм башчысы Калмуратов Санжарбек Гүлжегитовичке берем. Санжар мырза, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Рахмат. Өз кезектерибизде департаменттин атынан Союз МСУнун жетекчилигине, кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушундай площадка түзүп берип, сатып алуучу уюмдар менен түз байланышып, суроо жооп талкуу кылганга мүмкүнчүлүк түзүп берген үчүн. Анда уруксат берсеңиздер, биринчи такташыбызга жанагы расмий тилде өтөбүзбү же мамлекеттик тилде өтөбүзбү, ошону такташыбызга кандай кылабыз? Мамлекеттик тилде уланта берсек туура эле болот го деп ойлойм. Хорошо. Мамлекеттик тилде анда баштай берсек, өзүңүздөр билгендей. Санжарбек мырза, мамлекеттик тилде улантсак туура эле болот го? Хорошо, мамлекеттик тилде. Өзүңүздөр билгендей, мамлекеттик сатып алуулар жүзөгө ашырып атканда, азыр мен демонстрация экраны алып көрсөтүп кетсем сразу. Көрүнүп атабы? Демонстрация болуп атабы? Жакшы көрүнүп атат. Азыркы бүгүнкү тема боюнча айтсак, берүүчүлөр үчүн нускама бул каралган. Бул мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамынын 12-чи беренесинде. То есть 12-чи беренеде сатып алуулар жөнүндө документтер. Сатып алуулар жөнүндө документтер төмөндөгүлөрдү камтыйт. Сатып алуу предмети, сатып алуу методу жана ыкмасы, сатып алуу предмети жана ар бир өзүнчө сатып алуу боюнча ОКГЗ классификатор, сатып алуучу уюмдар буну жакшы билишет. Анан берүүчүлөр үчүн нускама. Азыркы бүгүнкү күндүн темасы берүүчүлөр үчүн нускама. Бул мыйзамдын талабы, бул мыйзам ченеминде, мыйзамда каралган бул ченем. Мыйзам 12-чи беренесине ылайык сатып алуучу уюмдар берүүчүлөр үчүн нускама иштеп чыгат. Нускама боюнча токтолсок, ал азыр нускама. Берүүчүлөр үчүн нускама 2023 жылдын 14 ноябрында бекитилген 7П приказ. Бул финансы министрлигинин буйругу. Алмаз Кушевич Бакитаев бекиткен. Бул нускамада бир нече бөлүмдөн турат. Бул бөлүмдөрдүн бири даттануулар жана кайрылуулар боюнча көз карандысыз комиссияны тандоо боюнча нускама. Бул эми бизге көп деле кереги жок. Бул көз карандысыз комиссияны тандоо, бул өзүңүздөр билесиздер. Даттануулар эки инстанциядан турат, 3 инстанциядан турат. Биринчи инстанция бул сатып алуучу уюм, экинчи инстанция бул көз карандысыз комиссия. Бул именно ошо көз карандысыз комиссияны тандоо боюнча нускама. Бул экинчи параграф.
Üçüncü paragraf bu ошо даттануу жана административдик даттануу берүүлөрдүн формасы арасында. Бул сатып алуучу уюмга биринчи форма сатып алуучу уюмга берилет. Экинчи форма бул административдик даттануу көз карандысыз комиссияга берилет. Анан ошондой эле бул протест. Өзүңүздөр билесиздер, даттануу түшкөндө сатып алуучу уюм ага протест берүүгө укуктуу. Ал экинчи инстанцияга түшкөндө берилет протест. Ошондой эле төртүнчү форма бул ак ниет эмес берүүчүлөр жана консультанттардын ак ниет эмес берүүчүлөр базасына киргизүүгө берүүнүн формасы бул төртүнчү форма. Жана протоколдор боюнча сатып алуучу уюмдун протоколу, эми даттануу түшкөндө чыга турган протоколу, чечим чыга турган протоколдору булар мына. Бул жакта баары жазылган, эми буну карасаңыздар эле түшүнөсүздөр. Арыз берүүчү, сатып алуучу уюм, ушу бар эле. Сиздердин сөздөрүңүздөр угулбай калды. Угулуп атабы? Баарын эле угулуп атабы? Угулбай атат деген эмелер түшүп атат что. Санжар мырза, үнүңүз угулбай атат бизге. Азыр ошо мен наушник тагып көрөйүнчү азыр. Угулуп атабы? Санжар мырза, үнүңүз такыр угулбай атат. Эми угулуп атабы азыр наушник сайдында? Мына эми угулду, жакшы угулду. Буга чейин угулдубу жакшы эле же башынан баштайынбы кайра? Экинчи параграфтан баштап кайра баштасаңыз жакшы болот. Бул мына ЖТП приказ Финансы министрлигинин буйругу менен бекитилген 19 ноябрь 2023 жыл. ЖТП бул веб порталдан тапсаңыздар болот. Бул нормативный правовой база деген раздел бар, ошол жакта бул тиркелген, жайгаштырылган. Бул берүүчүлөр үчүн нускама бир канча бөлүктөн турат. Ал бөлүктөрдүн бири көз карандысыз комиссиянын тандоо курамын тандоо боюнча тартип. Бул көз карандысыз комиссиянын даттануу берүү бул 2-3 инстанциядан турат. Биринчи инстанция бул сатып алуучу уюмдун өзүнө берилет. Экинчи инстанция көз карандысыз комиссия, ушул көз карандысыз комиссиянын тандоонун тартиби ошол. Үчүнчү инстанция бул сот. Анан ошол даттануу берүүнүн формалары, мына биринчи форма бул сатып алуучу уюмга берүү, бул берүүчүлөр үчүн керектүү форма. Сатып алуучу уюмга берип атканда ушул форманы толтуруп берет берүүчүлөр. Экинчи инстанция бул көз карандысыз комиссияга берип атканда толтурат бул форманы, экинчи форманы. Үчүнчү форма бул протест берүү формасы. Экинчи инстанцияга даттануу келип түшкөндө сатып алуучу уюмдар протест берүүгө өзүнүн жүйөлүү бир кандайдыр себептерин көргөзүп протест берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Төртүнчү форма бул ак ниет эмес берүүчүлөр жана консультанттардын базасына киргизүүгө кайрылуунун формасы. Мына бул төртүнчү форма. Анан ошондой эле чечим чыгарып аткандагы протоколдордун формасы. Бул биринчи форма сатып алуучу уюм чыгарып аткандагы, экинчи бул көз карандысыз комиссия чыгарып аткан, чечим чыгарган формалар.
орусча жазып кетти азыр. Анан алкактык макулдашуунун типтүү формасы контракт, соглашение, рамочный соглашение. Бул жакта баары жазылган, ушул өзүңүздөрдүн реквизиттериңиздерди алмашып, анан сатып алуу предметти, эмне предмет сатып алсаңыздар, ошого карап тийиштүү разделдерин өзгөртүп, рамочный соглашение түзө турган форма. Анан ошондой эле план азыр өзүңүздөр билгендей эле бюджеттик кодекске ылайык келаткан жылга анан 2 плановый период деп коет, ошол жылдарга түзүлөт. Ошол пландын формасы бул ошол порталда каралган бул формалар, ошо толтуруп эле чыгарып бересиздер бул формаларды. Анан бул типтүү документтер, жумуштарды, товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда типтүү документтер булар. Типтүү документтерди толтуруп атканда мына биринчи бөлүмдө бул жанакы берүүчүлөр сатып алууну жарыялап атканда веб порталда издөө системасында жанакы сатып алуунун аталышын жашыруучу бир кандайдыр символдор болбош керек. Мисалы үчүн англисче жазып биринчи тамгаларын ошондой сыяктуу бир жашыруу немелерди кылган болбойт. Ошол жөнүндө бул жакта биринчи бөлүмдө баяндалган. Экинчи бөлүмдө бул техникалык сыпаттамалары, техникалык тапшырмалар, ошол жайгаштыруу боюнча көрсөтмөлөр бар экинчи бөлүмдө. Үчүнчү бөлүмдө бул жанакы берүүчүлөр үчүн нускама. Ушул жактан баштап сиздер толтурасыздар, берүүчүлөр үчүн нускаманы ушул үчүнчү бөлүмгө ылайык бересиздер көрсөтмөлөрдү. Бул нускама типтүү болуп саналат. Сиздер өзүңүздөрдүн сатып алууңуздарга карап, тийиштүү бөлүмдөргө өзгөртүүлөрдү киргизип, буну веб порталга жүктөп коесуздар. Буну жүктөгөндө билесиздер, жанакы сатып алуучу сатып алууну долбоорун түзүп баштаганда берүүчүнүн эме деген бөлүм болуп, инструкция для поставщиков деген, расмий тилде айтсам, инструкция для поставщиков деген раздел бар, ошол жакка тиркелет бул. Бул жакта негизи алганда бул жакта ошол мыйзамдын ченемдери эле каралган бул жакта. Бул сиздер үчүн дагы кандайдыр жеңилдиктер бар бул жакта. Себеби бул мыйзамдан порядок проведения госзакупок барго, мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн тартиби 489 токтом менен бекитилген. Ошол жактан кандай десек, выжимкаларда нормативдик актылардын выжимкалары бул жакта берүүчүлөр кандай тартипте бериш керек, кандай учурда чектетилет, кайсы документтерди тиркеш керек, ошонун баары бул жакта көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн алсак мына берүүчүлөргө ошондой эле ак ниет эмес берүүчүлөрдүн жана консультанттардын маалымат базасына киргизилген берүүчүлөр мамлекет сатып алууларга катышууга тыюу салынат. Тыюу салынат деп бул жакта көрсөтүлүп атат. Жанакы суп берүүчүлөр, жолбозол шериктештик менен катышкан жанакы консорциум деп коебузго, ошолор менен катышкандар берүүчүлөрдүн ак ниет эмес берүүчүлөрдүн базасында болгон учурда алар катышууга тыюу салынат деп ушундай жазылган бул жакта. Жана берүүчүлөр сатып алуучу уюм менен афирленген жактар болбош керек деген ушундай сыяктуу бир туура багыттоочу бир көргөзмөлөр жазылган.
25 бөлүмдө бул жакта сатып алуучу, уюм берүүчүлөр менен кандай учурда келишим жалпы макулдашуу түзө албайдыгы көрсөтүлгөн. Мына эгерде жанакы учредитель деп коебузго, уюштуруучу же жетекчи бир сатып алууга катышкан башка берүүчүнүн уюштуруучу учредитель же жетекчиси болсо, например, эки жоопкерчилиги чектелген коомдо бир эле киши жетекчи болуп саналса же негиздөөчүсү болуп саналса, ушундай сыяктуу бир аферленген жак болсо, ушундай учурларда келишим түзө албайт. Буну өзүңүздөр бир карасаңыздар, бардыгы жазылган. Анан бул негизги жагына азыр мен токтолуп кетсем, мен убакыттын аздыгына байланыштуу мен негизги жактарына токтолуп кете берейин. Мына сиздер ушул сатып алууну жарыялоонун астында берүүчүлөр үчүн нускаманы иштеп чыгасыздар. 32 пунктунда көрсөтүлүп атат. Берүүчүлөр сатып алуу документтеринде белгиленген квалификациялык талаптарга шайкеш келүү жөнүндө маалымат берип, документтик далилдерди текшериш керек. Ал төмөнкү документтер, мисалы үчүн сатып алуу жөнүндө документтерге мезгилин көрсөтүү менен лоттун же сатып алуу суммасына сатып алуу кызметин боюнча контракттык аткаруунун документтик жана тастыкталган окшош тажрыйбасынын болушу. Опыт аналогичный поставок барбы? Ушул жака киргизесиздер. Например, сиздер сатып алуу жүргүзүп атканда планируемый сумма лотодан же бир лот менен өтүп атса, планируемый сумма закупкадан ашыкча сатып алуу тажрыйбасын белгилей албайсыздар. Ошол себептен бул жака сиздер баарын көрсөтүп кетесиздер. Например, опыт канча сурасаңыздар, миллион опыт сурасаңыздар, бул жака көрсөтүп коюшуңуздар керек. Миллион опыт болуш керек, жана канча контрактыңыз болуш керек. Ушундай эле ушул квалификация талаптарда белгиленген квалификация талаптар веб-порталда дагы окшош болуш керек. Чыгымдардын жоктугу жана финанс жөндөмлүктүн болушу, аванс бухгалтерский баланс же единый налоговый декларацияны сурап квалификация талаптарга белгилешет. Ошол учурда бул жака көргөзөсүздөр кайсы жылдарга. Же болбосо аны сурабасаңыздар, бул жактан алып коесуздар. Ошол экөө бири-бирине дал келиш керек. Кызыкчылыктардын кагылышуунун жоктугу, лицензия, если дары-дармек сатып алып аткан учурда лицензия керек болот товарлардан. Мисалы үчүн, анан жумуш сатып алып атсаңыздар лицензия керек болот. Ошол учурда бул жака көрсөтүп коесуздар лицензиянын болушу. А эгерде сиздер берүүчүлөр үчүн нускамага көргөзүп лицензия талап кылып, бирок веб-порталда квалификациялык талаптар бөлүмүндө лицензия сурабасаңыздар, анда бири-бирине дал келбештик болуп калат. Документация, сатып алуу жөнүндө документация бири-бирине карама-каршы келип калат. Ошол себептен бул жактарын карап көрүңүздөр. Ушундай эле бул жакта шериктештик менен беришкен, консорциум менен берилген учурда кандай талаптар белгиленген? Мисалы үчүн негизги катышуучу ведущий партнер деп коет. Ошол берген тажрыйбанын 40%-нан аз болбош керек, өзүнүн тажрыйбасы. Башка өнөктөштөр 10%-дан кем болбош керек. Ушул сыяктуу негизги критерийлер, баалоо критерийлери белгиленген. Берүүчүлөр үчүн жана сунуштар Санжарбек Кулжигитович. Да. Санжарбек Кулжигитович, азыр ушул жерде сиз окуп баратасыз да, буну биз кайра эле окуп атабыз. Ошол жерлерге сразу эле бир мисалды келтирип, мындай жазасыңар деп эле жазып көрсөтүп койсоңуз жакшы болмок да. А буну биз кайра окуп атабыз. Жок, мисалы үчүн жазганда башка. жаралганда айтсаңыз, мен ошол жагын сизге подробно түшүндүрүп кетейин.
Бул шериктештик деп айтып атабызбы, мына 40% дегенчи. Бул мыйзамда каралган, бул жанакы порядок проведения процедур госзакупок деп атачы. Буну жазгандын кереги жок. Бул берүүчүлөр үчүн берүү эмес да, кандай дегем, тартиби. Ошо биз өзгөртө турган жерде мына могул жерде мындай деп өзгөртөсүңөр деп эле ошол пунктка жазып көрсөтүп берсеңиз жакшы болмок да. Азыр бул жерде ГОПУП боюнча сурок боюнча бул жерлерде көрсөтүлбөгөн да. Анан ар ким каалаган жерибизге жазып атабыз да. Мону могул жерге, мону могул жерге жазасыңар деп эле. Жок, ГОПУП боюнча эми ал эмеде Кайра окуп атабыз биз. веб-порталда Орусчасын, кыргызчасын. тийиштүү раздел Жаза бар да. турган жерде эле. Угулуп атабы? Веб-порталда бар тийиштүү раздел, жазып коюп турган жер. А мунун ичинде андай катар көрүнгөн жери жок да. Санчар мырза, бул азыркы жогоруда айткан кесиптештин суроон толуктап кетейин. Бул жаңы документ болуп атат да баарыбыз үчүнчү. Анан алга өзгөртүү киргизген чын эле баарысына мындай түшүнбөстүк жаратып атат да, кайсыл жерин өзгөртүш керек, же ушул бойдон эле көчүрүп алып барып инструкция катары киргизип коюш керекпи? Сунуштарды даярдоо жана берүү, бул поставщиктердин берүүчү сунуштарын даярдап жана бере турган жагы. Азыркы биздин кесиптеш кайсыл жактан ошо эме кылып кетсек болот эле, ошо каяктан эме Мен Кочкор Ата шаар мэриясынан чыгып атам. Кочкор Ата, ГОПУП боюнча мына бул жактан азыр как раз ошол разделге келген болчук. Мына акча каражатын сунуштук кепилдик камсыздоо сатып алуучу уюм эсебине киргизилет. Мына бул жакта көргөзүлүп атат. Берүүчүлөр мына 40-пункту баарыңыз эле көрүп турасыздар. Берүүчү сунушка тийиштүү документтер сатып алуу жөнүндө документтер. Ошону билесизби? Документтердин тилинде түзүлүшөт. То есть сиздер документтерди кыргызча дайындасаңыздар, ал кыргызча берет, орусча дайындасаңыздар, орусча берет. Эгерде сунушка башка тилде документтер болсо, сертификаттар, техникалык документтер болсо, алар нотариалдык которулган тилде берилет. Акча каражаты менен акча каражат болгон кепилдик камсыздоону сатып алуучу уюм эсебине түшүрөт. Ооба, ушул жерде түшүрөт деп жазып атат. Ооба. Биз ушул ГОПУПнун өлчөмүн кайсы жерге жазабыз? 2% сурагым келсе, мен кайсы жерге жазсам поставщик менден көрөт. Бул инструкцияны поставщик баш этек окуп чыкпайт да. Ошол себептен буну бир формага келтирип, эң башына бир жерге катар биз койгон негизги талаптарды жазып койсок болобу, же ушунун ар бир жерине таап жазышыбыз керек? Жок, ушул жака сиздер бересиздер, булар типтүү дейм. Бул жакта айтып атамбы, бардыгы камтылган. Сиздер эми бул иштелип чыккан, бунун баарычы. Просто буну сиздер жазып иштеп чыккандан эме болбой эле, убактыңыздарды кичине коротуп эле иштеп койсоңуздар, эртең сиздер үчүн бул эме болот. Сиздер айтып атпайсыздарбы, мына берүүчүлөр окубайт депчи. Окубаса эми ал берүүчүлөрдүн өздөрүнүн маселеси да, сиздер бул жакка көрсөтүп атасыздар. Мына бул жакта көрсөтүп атасыз. Сиз ошол декларация десеңиз, мына бул жакка көрсөтүп коесуз. Декларация. Азыр эми убакыт албайлык. Сиздерде суроо болуп атат окшойт, кол көтөрүп атат. Мына кесиптешке кошумчада Санжарбек мырза, бул жерде ал биз тигип кое беришибиз керек дагы. Сиз айткандай поставщик окуйбу окубайбы, ал өзүнүн маселеси да. Ооба. Ошондуктан ошондой суроолорду кесиптештер көп убакыт албасаңыздар жакшы болот. Мындайгачы бул тигип кое бериңиздер сиздер.
Подрядчик окуйбу окубайбы ал өзүнүн маселеси ал. Ооба, бул негизи эми бул мыйзамдын шарты булчу берүүчүлөр үчүн эми мурун билесиздер, кагаз жүзүндө өтүп келген учурда берүүчүлөр акча төлөп бул нускаманы сатып алышчу кандай берет экенинчи. Бүгүнкү күндө бул сиздер ушуну иштеп чыгып туруп эле порталга илип коесуздар. Бул акысыз берүүчүлөр үчүн эме да, бул колдонмо. Эми ооба, бүгүнкү күндө бардыгы эле билет портал менен иштегенди, бирок жаңы катышып аткан берүүчүлөр ал боюнча кабары жок болуп калышы мүмкүн да, ошон үчүн ошолор үчүн бул каралган нускамада ошону эми булдан эми кичине убактыңыздарды аябай эле иштеп чыгып киргизип кое бериңиздер. Бул типовой эле буну көп жерине деле өзгөртүп киргизбейсиздер. Ошо квалификация талаптары ошол эже айткандай укук жактарын кичине өзгөртүп эле бере бересиздер. Башка жактары просто көрсөтмө да, могу баалар, могу 45 пункт алсак, баалар сатып алуу документ каралган валютада көрсөтүлүүгө тийиш деп ушулар эле ал боюнча сиздер сом деп көргөзсөңүздөр, бул жака сом деп көргөзүп коесуздар. Көбүнчө сом деп эле сатып алат, сатып алуучу уюмдар. Ошон үчүн бул көп разделдерине буну бир жолу окусаңыздар, барыңыздар эле түшүнүктүү, эми окуп чыктыңыздар, барыңыздар эле. Анан бул мыйзамдын эле вырезкалары бул жактачы. Мыйзамда берүүчүлөрдүн сунушун жарактуулук мөөнөтү. Азыркы учурда сатып алуучу уюмдардын баары 10 күн деп коюп коет да, сунуштун жарактуулук мөөнөтүчү. Бирок ал мөөнөттө сатып алуунун, мисалы үчүн 10 күн деп койгондо 10 күнүн ичинде ошо берүүчү менен сатып алуунун заявкаларды оценка кылып контракт түзүп коюш керек да. Ошол себептен сиздер буну 10 күн эмес 30 күн, 45 күн деп, 60 күн деп коюп кое берсеңиздер, эч ким сиздерди урушпайт. Бул просто поставщиктердин жанакы заявкасын жарактуулук мөөнөтү да. Ошол үчүн буну көптөн көп суранам, ушул узунураак эле мөөнөткө коюп кое бериңиздер. Анан бир 10 күн коюп алып, анан 10 күндө бир кандайдыр себептер менен оценка жүрбөйт, келишим түзүлбөй калышы мүмкүн. Анан бир мыйзам бузуучулуктарга алып келет да. Себеби 10 күнүн ичинде бул мыйзамда көрсөтүлгөн. 10 күн ичинде контракт түзүлүп калыш керек. Көпчүлүк учурда ушул 10 күндөн ашып оценка жүргүзүлүп, анан кийин контракт түзүлөт да. Ошон үчүн буну эске алып, өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап, узунураак мөөнөт коюп кое бериңиздер. Бул скритчага эч кандай тиешелиги жок. Бул баалоо, бул скритчадан кийинки мөөнөт. Угуп атабыз, бул жакта кол көтөрүп атат. Бул жерде ушул биз мына закупщиктер көбүрөөк ушу процедура күндөргө жооп беребиз да. Ошондуктан ушул 30 күн дегенди 15 күн берки ГОПК или ГОКызга кошулат. Срок действия предложения поставщика болсо 45 күн анын ГОПКысына каралат, туурабы? Ошол именно кайсы ушул боюнчачы сиз кайсы мыйзам негизинде ушул 30-45 алдыңыз депчи? Жок, 30 күн. Бул сиздердин жарактуулук мөөнөтү, буну сиздер өзүңүздөр коесуздар. Өзүңүздөр мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап, канча күндө оценка жүргүзөсүздөр, ошону карайсыздар да. Бул сиздер, бул сиздердин көп сурайт ушунучу, кайсы мыйзам ушул? Жок, бул срок действия предложения поставщиков не менее 10 күндөн аз эмес болуш керек. 10 күндөн аз эмес. Жок, ал 10 күн Андан көп, жок, ал не менее дегенде 10 күндөн аз эмес болуш керек деген. 10 күндөн аз эмести бул сиздер өзүңүздөр андан көп коюп койсоңуздар эчтеке эмес ал. Мыйзамда не менее деп каралган, 10 күндөн аз эмес деп. Андан көп болсо эчтеке болбойт. Жок, ушуну надзорный службалар көп суроо келет да магачы. Суроо берип аткан кесиптеш, мыйзамдын 22-беренесинде көрсөтүлгөн ал. Жок, 22 ошо 10 күндө эле турат да, ошону 30 күн деп коебуз бизчи. Мына
Калмуратов Санжарбек мырза айткандай биз 30 күн, 60 күн коебуз дагы 15 күн ГОПКга коебуз да, кошулат. 10-15 күн. Ошону кайсы мыйзамга такайсыңар деп эле Жок, ошо 22 прокуратурадагы Жок, гос ошол инспекторлор дагы ушуну жазылып сурай атпайбы? берет да. Мыйзамда жазылып атат. Ошол 10 күндөн аз эмес болуш керек депчи. Андан көп койсоңуздар, бул сиздердин укугуңуздар. Бул берүүчүлөр өзүнүн заявкасын берип атканда ошого ылайык беришет. Сиздер өзүңүздөр мүмкүнчүлүгүңүзгө карайсыздар да канча күндө оценка жүргүзөсүздөр. Анан 10 күн деп коюп алып, анан дагы кандайдыр бир мыйзам бузуучулуктарга барбаш керек да. Эми ар кандай болот негизи, тем более айыл жер кезинде сиздерде комиссия бар болуп калат, жок болуп калат, бирөө малына чөп салып бериш керек болуп калат, ошондой сыяктуу эми бир көп маселелер бар да, анан ошого бул карап кое бериңиздер бунучу. Көбүрөөк койсоңуздар эч Түшүнүктүү. болбойт. Рахмат. Анан бул жакта могу формаларга келсек, бул жакта бул формаларда көрсөтүп коесуздар, бул формалар веб порталда бар негизичи. График работ, график поставок, ушуларды сиздер жанакы документация разработка кылып атканда тийиштүү разделдер бар. Ошол жакка тиркеп коесуздар. График работ, график поставок деген, берүү, жеткирүү графиги. Анан могу квалификация жөнүндө маалымат, буларды деле тиркеп коюңуздар. Булар өздөрүнүн, мисалы үчүн, курулуш иштерин сатып алып атсаңыздар, бул жакта өзүнүн тийиштүү эмелерин көргөзөт да. Канча келишим аткарган, кандай техникалары бар, кандай кызматкерлери бар. Ошол сыяктуу бул эмелери көрсөтүлгөн. Прораб, башкы инженер, ошондой сыяктуу. Бүт формалар бул жакта көрсөтүлгөн. Ушул формалардын негизинде берүүчүлөр сиздерге толтуруп бериш керек. Мына аферленген тууралуу маалымат, бул жакта ошо бенефициар жөнүндө баарын көргөзүп берет да. Ошондой эле бул жакта контракттын типтүү формалары бар. Ушул контракттын типтүү формаларына ылайык келишим, өзүңүздөрдүн тийиштүү разделдерин өзгөртүп келишим түзсөңүздөр жакшы болот. Услугага, консультациялык услугага, жумуштарга бардык формалары каралган. В общем, бул негизи сиздердин жумушуңуздарды жеңилдетүү үчүн иштелип чыккан типтүү документтер. Ушуну окуп эле тийиштүү жактарын өзгөртүп эле бул эмелерди берип бериңиздер. Азыр мен сиздерге дагы бир маанилүү бир жагын көргөзүп коеюн. Жанакы айтып кеткендей, квалификациялык талаптарды өзгөрткөндөй эле сунуштарды баалоо бөлүмү бар. Мына 52 пункттан башталат. Ушул жакка дагы тийиштүү эмелерди, 57 пунктка бул тийиштүү эмелерди, өзгөртүүлөрдү киргизип коюңуздар. Бул жакта ошол кайсы квалификациялык талаптарга ылайык баалоо жүргүзөсүздөр. Ошол жөнүндө көрсөтүлгөн. График, контракты опыту боюнча жанакы баалоо критерийлери, финансый мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу деген сыяктуу ушундай квалификациялык талаптарга кандай талап койсоңуздар, бул жакка дагы ошонун тийиштүү өзгөртүүлөрдүн 57 пунктка киргизип коет. Меники ошол, эси суроо жооптор болсо суроо берсеңиздер. Рахмат Санжар мырза, азыр суроолорго өтсөк. Биринчи суроо бул жактан чаттан келип түшүп атат. Ошондо биздин түшүнүгүбүз боюнча бул ар бир жарыялана турган тендерге өзүнчө инструкцияны оңдоп, түзөп, анан тиркеп коюш керек, ар бир тендерге өзүнчө. Ооба, бул азыр эле көргөзгөндөй жанакы
Так, мына мыйзамдын 12 беренесинде көрсөтүлгөндөй бул сатып алуу жөнүндө документтер мыйзам 12 беренеси. Ошол жакта Мгм. көрсөтүлгөн мына берүүчүлөр үчүн нускаманы камтыш керек сатып алуу жөнүндө документтер. Ошол себептен буну тиркешиңиздер керек да. Түшүнүктүү. Анан дагы бир суроо болуп атат, көп келип түшүп аткан. Мисалы үчүн азыр жаңы бул документ, жаңы эреже болгон үчүн көпчүлүгү инструкцияны тиркегенди унутуп калып атат. Анан сиздердин кураторлордон уведомление келип атат порталдан. Ошол учурда кандай кылабыз деп. Ошол боюнча да айтып койсоңуз. Ооба, если уведомление келип түшсө, сиздер аны 5 жумуш күнгө жылдырып, анан өзгөртүү киргизесиздер. 5 жумуш күнгө жылдырып туруп, жанагы изменение документации закупки деген бар. Вы не можете закрашивать выше планируемой суммы лота. То есть, уже нам готовым темпом. Хорошо, ладно. Я не знаю, когда свидание. Санжар мырза? Да, азыр. Бул 19 беренеде каралган сатып алуу жөнүндө өзгөртүү киргизүү боюнча экинчи бөлүм. Сатып алуу жөнүндө өзгөртүүлөр киргизүү сунуштарды берүү акча мөөнөтү 5 жумуш күндөн кем эмес мөөнөткө узартылат. Андан кийин жүргүзүлөт. Экинчи көрүнүп атабы, экинчи беренеде, экинчи бөлүм. Жок, сиз могул демонстрацияны өчүрсөңүз, анан экинчиси көрүнөт. Кайсы демонстрация? Буну көрүнбөй калды бул, Биринчи демонстрацияны өчүрүш керек. Эми көрүндү. Мыйзам 19 беренесинде көрсөтүлгөн экинчи бөлүмүндө сатып алуу жөнүндө документтер өзгөртүү киргизүүдө сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү 5 жумуш күндөн кем эмес мөөнөткө узартылат. Андан кийин өзгөртүү киргизилет да. То есть сиздер ал жакта порталда ошо через карандаш деп коебуз, ошол жакта ошол кнопканы, ошо баскычты басып, анан тийиштүү эмеде срок деген бар, ошол срокту 5 жумуш күнгө жылдырасыздар, акыркы мөөнөттүн ачылышы күнүгө. Андан кийин ушул инструкцияны тиркеп коесуздар. Ал бардык берүүчүлөргө уведомление болуп барат, ушундай тийиштүү өзгөртүү киргизилди, ошону эске алып сунуштарды бергиле деп барат. Если мындай өзгөртүү болбой калса, эми ар кандай бир даттануулар келип түшүшү мүмкүн берүүчүлөрдөн. Так, ошондо карандашты басабыз. Жана уведомление келген тендердин карандашты басып, анан ал жерде 3 жана ачылат, сроки, анан дагы 2 бөлүм бар. Ошондо срокту тандап, 5 күнгө жылдырып, аны опубликовать этебиз. Анан кайра карандашты басып, жана инструкция деген жерге кирип, инструкцияны тиркеп, анан кайра жаап коебуз. Жана квалификационный требования деген жака, Опубликовать этип, анан изменение кирет ал жакка. Кечиресиздер, үч рабочий күндөн баштап 5 рабочий күнгө чейинби же только 5 рабочий күндөн? Жок, 5 рабочий күн, 5 жумуш күн. Суу берилдик. Да, беребиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Омаров деген Актөбө айыл өкмөтү берсеңиз болот. Так. Бизде мындай суроо болуп атат да, могу оценкада 52-нчи катарда башталганча оценка предложений. Дух пакетный менен биринчиде мурунку инструкцияда бар эле да жанагындай. Эгер баарын көрсөтүп койгон учурда дух пакетный менен тендер бергенде поставщик өзүнүн предложениесинде баарын көрсөтүп койгон болсо аны отклонение берем деген бар эле да. Азыркы учурда ушундай тендер бердик элек, поставщик бир поставщик эмес мемедин көрсөтүп коюптур. Баарынчы. Эми бул жактан карап чыксак, могу 57-нчи
жакпайшы организация отклоняет предложение дегенди карап атканда ал нерсени таба албай жатабыз да. Мүмкүн көрсөтөрү болобу? Жок, ал нерсе бул жакта бар да. Аха. Сунуштарды баалоо эмес, сунуштарды берүү жагында бар. Берүүчүлөр. Ошол банктан акчасын алат да. Силер поставщиктер чыгып отурбойсуңар, банкка, банкка отурат. 722 токтом менен таныштыңыз, ошол жакта баары жазылган. Силер биринчи азыр документацияга өзгөртүү Ошол такой буюруктун 75 номерди конкретно көрсөтүлүп турган эле инструкцияда. Жанакыл эмени порядокто айтып атасызбы? Эскиден айтып атасызбы? Эскиде ооба бул азыр эмеде порядок проведения процедур госзакупокто бул бар. Азыр меске мун типтүү нускамадан да көрсөтүп берем азыр, тиги порядоктон да көрсөтүп берем азыр сизгечи. Алла инструкцияны кантип неме кылабыз деген. Узун болмокто унутуп калыптырмын да. Болот дагы эле. Бул өзгөрүлүп баратат. Ладно, убакыт эле жетип туруп аламын. Кагаз экшип калды. Мурукта конкретно көрсөтүлгөн эмне? При использовании двухпакетного способа неограниченным методом, если поставщик включил приложение по первому пакету, свое финансовое предложение и закупающая организация получила доступ к его стене, предложение поставщика подлежит деп турган. Көрүнүп атабы сиздерге азыр демонстрация кандай мыйзам көрүнүп атабы? Кандай болот? Жок, кайра демонстрация деген төмөн жакта демонстрация деген базас. Анан керектүү Чыктыбы? чыкты. Санжарбек мырза, кечиресиз. Жаныңыздан аябай шум болуп атат да, мүмкүн болсо бирке акырындашып алса Биз жакшы болот. азыр кабинетте да булар сиздерге азыр консультация берип атат да, сиздерге окшогон берүүчүлөр, сатылык уюмдар чалат да бизгечи. Постоянно ушундай бизде телефон албайсыңар деген маселе болуп атат ошол. Постоянно ушундай телефондо болсун, ошон үчүн эме болот да. Бир кабинетте отурабыз ошо тураклар менен, ошон үчүн ушундай шум болуп атат да. Анан мына жанакыл маселеге токтолсок, мына 47 пункт көрүнүп атабы? Техникалык сунуш бул биринчи пакетте мына технические предложения не должно включать. Мен азыр орусча жаздым. Мына техникалык сунушта эч кандай финансылык маалымат камтылбаш керек. Мына чектөөсүз неограниченный 2 пакет менен жүргүзүлгөн учурда азыр жанак айткандай эле анан эмени азыр администрацияны алмаштырып коеюн. Так, азыр. Так, мына двухпакетный способ менен мына двухпакетный способ применяется в случае, когда квалификационный вопрос. Ой, азыр. Жанакыл сиз айтып аткан азыр Ақтөбе айыл өкмөтүнөн эме суроо келип түштү, жанакыл көрсөтүлбөйт дегенчи сунуштардын финансылык эмеси. Бул жакта мына 2 пакеттик ыкма менен сатып алуу биринчи этапта берүүчүнүн квалификация техникалык талаптары бааланат, ал эми экинчи пакет сатып алуучунун техникасын эске алуу менен финансылык сунуштарды баалайт.
Анан отклонение болгондо исмин көрсөтүп коюлуп коет ушул жок, бул сайтын. азыр именно отклоняет деген именно бар азыр. Эмеси дагы азыр мен сизге именно отклоняет деген жерин көрсөтүп берем. Чектөө эмеге 2 пакет утмасын пайдаланууда эгерде берүүчү биринчи пакет боюнча сунушка өзүнүн финансылык сунуштарын киргизсе жана сатып алуучунун агенти анын баасына жетүүнү алса, то есть көрүп калса, анда берүүчү сунушту четке кагууга тийиш. Мына ушул негизинде сиздер аткарып кетесиздер, баасын берип калса. 41 пункт. Мына келип түшкөн сунуштарды багуу 6 параграфта. Бул порядок 489 порядок барыңыздарда бар да. Ал мен барыңыздар жумуш алып барасыздар го. Санжар мырза, Да. Угулду, баары угулду. акыркы айткандарыңыз жакшы болгон жок. Бул чатка түшкөн 1-2 суроолор боюнча жооп берип коелу. Бул жерден айтып атат, инструкцияны тиркейт турган кайсыл жерде порталдан көрсөтүп бере аласыздарбы дейт. Порталдан көрсөтүп бергенге мен азыр аракет кылайын. Сизде если демонстрация кылып личный кабинет, bizde просто личный кабинет башкача эме болгондо bizde андай эме болбойт да. Биздин личный кабинет закупающий организацияларында эмес. Если мүмкүн болсо сиз Адилет байке көргөзүп аласызбы? Эгер азыр мүмкүнчүлүк жок болсо, жок дегенде мындай пошаговый кадам кылып бул жерге деп айтып берсеңиз жакшы болмок да. Анткени бул жакта түшүнбөй билбей аткандар бар экен. Просто ачкан аракет кылайын азыр. Азыр башка суроолорду эме кыла берели, аны көргөзүп бересиз. Азыр мен аракет кылып аны ачам азыр. Урматтуу кесиптештер, бул жакта Токтогул мэриясы колун көтөрүп атат. Суроо берсеңиз. Мэрия Токтогул. Токтогул мэриясы. Так, кийинки суроо бере турган. Бул жактан чаттан келип түштү, ошондо инструкцияда коюлган требованиялар дагы порталга жазылыш керекпи дейт. Бул жогоруда жооп берилди. Ооба, инструкция менен порталдагы требованиялар бирдей болуш керек экен. Экөө эки башка болсо болбойт экен. Кыскасы квалификациялык талаптарды эле көчүрүп коет экенбиз да, типтүү нускамага дейт. Ошондо кимиси негизи болуп калат? Нускамабы же порталдагы квалификациялык талаптарбы, Санжар мырза? Сиздер негизи биринчи закупканы формировать этип баштап атканда сатып алууну биринчи нускама тиркелет. Биринчи ошо нускаманы иштеп чыгып алып, анан кийин тияка ошого ылайык иштеп чыксаңыздар жакшыраак болот да. Ошондо адашпастар билесиздер. Түшүнүктүү болдубу? Жок. Закупканы формировать этип атканда биринчи типтүү нускама тиркелет, андан кийин разделдер кетет, лоттор болот, анан квалификат талаптар болот. Ошол жакта биринчи болуп нускама кетет. Санжар мырза, угулду. Угулуп атат. Угулду мен сүйлөгөндө.
Келеби же закупи говкейди биз башынан көрбөй калдык да, бул эме гос мекемелерге тиешелүүчү ишканалардагы ушул инструкцияны тиркейбизби өкмөткө Жок, жигип? жок. Сиздер мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар бул мыйзам жөнгө салбайт алардын сатып алуусун. Рахмат. Так, кимде суроо бар? Азырынча суроолор жок окшойт. Санжар мырза, ушул инструкция боюнча мындай, сиздерде ушул инструкцияны толтуруу боюнча кандай десем, кайра бир инструкция болсо жакшы болмок экен да, анткени Анда инструкцияны толтурууга да инструкция болуп, анда бул документтер көбөйүп кетет да, эми бул ишин итак эле бул эме көп болуп атпайбы? Порядок бар, мыйзам бар, инструкция бар, дагы башка приказдар бар. Просто документтер көбөйүп кетет да, буну просто сатып алуучу уюмдар окуп туруп эле ошол тийиштүү разделдерин эле мондай өзгөртүү киргизип эле койсо болду, ошол эле маселе. Аны бул жактан эме кылган, дагы бул инструкцияны толтурууга инструкция деген бул түйшүк жаратат да сатып алуучу уюмдаргачы. Ошон үчүн ушуну эле карап, ушул боюнча эле жумуш алып бара берген дурусураак болот да. Түшүнүктүү, рахмат. Кесиптештер, суроо болсо берсеңиздер. Биз убактыбыз аз калып атат да. Ушатты суроо. Дагы ак өкмөттөр эме атат. Биз көйүктүчү 2% койгонбуз, 2% койгондо биздин сурап аткан сумма 2% ошондо 45 миң болот экен да. Бизге тендерге катышканда бири 40 миң коюп коюптур, бири 43 миң котор коюптур да, көйүктүчү. Эми 45ке жетпей калдым деп деле аткан жетип алабыз да, ошондо сумманы бизде мыйзамда планируемый сумма деп каралган да, эми өзүңүздөр баарыңыздар эле билесиздер, 22 статьяда каралган. Планируемый суммадан түшөт да. А если андан аз берип койсо дагы, аны сиздер четке кагасыздар. Ал жанакы порядокто каралган. Тестовый жок беле? Бар ошо ссылка алып логин жок болчу, эми окуп туруп эле. Анда кийинки суроого жооп берип турсаңыз, азырынча. Кызмат көрсөтүү кызматтарды сатып алганда графикте сөз тиркейбизби, себеби кызматтар по мере необходимости алышыбыз мүмкүн дейт. По мере необходимости ошол эми ошо жыл ичинде аласыздар да, эми ошо график эми услуга, кандай услуга, например. В зависимости от предмета закупки эми ошондой кыласыздар да. Например, если камера орнотуу болсо, ага дагы бир кандайдыр бир график иштеп чыгыш керекпи, эми ошону карап көрөсүздөр да. Если канцтовар болсо, ага квартал сайын или ай сайын деп график түзүп коесуздар. Ошо өзүңүздөрдүн сатып алуу кызметине карап аны аныктайсыздар да. Түшүнүктүү. Токтогул мэриясы, кайра колуңузду көтөрдүңүз. Сурооңуз барбы? Токтогул мэриясы. Мен суроо берсем болобу? Колуңду Азамат мырза бериңиз. Могул бизге департаменттен көптөгөн замечаниялар келет да. Могул инструкцияны биз эми ушул немеден көчүрүп алабыз да, мыйзамдардычы. Анан ушул инструкция боюнча замечание келет да, могул мисалы инструкцияда да ката жерлери бар экен да. Туура эмесчи? Уполномоченный органга, ГОППны уполномоченный органга төгүш керек деген сыяктуучу. Андай жок ал, бул инструкция. Анан ошондой мүчүлүштүктөрдү карап чыгып өзүңүздөр туурлап койсоңуздар, бизде моундай көп суроо деле болмогон маселе да. Себеби биз сиздерден жүктөп алабыз дагы, порталга жүктөйбүз инструкцияны, департаменттен кайра эле ошол боюнча суроо келип атат да, замечанияларчы. Азыр андай болушун керек, ал бул жакта Жок, биз практически көрүп атабыз да, болуп аткан, практически болуп атат да ошол нерсе.
Суроо О берсек болот. инструкция для поставщиков деген 23 пунктун карасаңыз, уполномоченный органга төбүш керек оппун деген жерлер бар. Аны депозитный счет Жок, ал сатпайчы организацияга төбүш 23 керек деп. пункт ал андай эмес да. Каттан неме болуп атабыз. Балким сиз эски инструкцияны көрүп алгандырсыз, азыр мен демонстрация кылып ачайын азыр. Мына 23 пункт бул сиздер эски инструкцияны айтып атат окшойсуңар. Эгерде катышуучу башка орган мүчөлөрү сатып алуучу уюм агенттигинин активденген жактары болсо, берүүчүлөр мына сатып алуу катышууга тыюу салынат. Бул башка да, сиз башка эски инструкцияны айтып атат окшойсуңар. Себеби 23-жылы мыйзамга өзгөртүү киргизип, биз жанакы ошол КППны сатып алуучу уюмдарга калтырганбыз да, себеби бул аябай чоң объемдуу жумуш, анын баарын өзүбүздүн шотко алып, анан кайра кайтарып берүү бул түшүп жараткандыктан биз ошондой чечим кабыл алганбыз. Сатып алуучу уюмдарга берилет ал билимдер. Дагы бир суроо бар эле, ал биз департаментке байланышканда регион номерлерге чалуу мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Ошон үчүн ар бир область координатын мобилдик телефонун десеңиздер жакшы болот. Ал эме маселеде эми ары ооба туура, бирок сатып алуучу уюм азыр өзүңүздөр көп болгондой, бизде постоянно азыр телефон менен сүйлөшөбүз да, рабочий телефондор ушундай болот, бизде занят болот да, эми көп чалышат бизде. 5000ге жакын закупающий организациялар бар, эми ошол 5000дин каждыйында эле бир определенный бир суроолор болуп бизге көп чалышат да, ошондуктан бизде кичине занят болуп турат телефондорчу. Анан ошого эми мобилдик телефонду берсек, эми кээ бирки бар эмес, эми кээ бирки сатып алуучу уюмдар бар, эми тиги жумуштан кийин 10-до, 11-де, 12-де менин телефонум көпчүлүк сатып алуучу уюмдарда бар. Мага да көп чалышат, мен башка кураторлордукун бербей эле коеюн, эми алардын жеке номерин, мен өзүмдүн номеримди жазып коюңуздар, мен өзүмдүн номеримди берейин. 0508 11 37 59. Айтып койчу. 0508 11 37 59. WhatsApp'тагы бар ушул номерде. WhatsApp'тан да жазып байланышыңыздар болот. Суроо берсек болобу? Салмак бериңиз. Ногул бизде ГОПП боюнча көбүнчө суроо болуп калып атат. Берүүчү төккөн квитанциясын порталга тигип атат. Бирок выпискага бир күн кийин келип отуруп атат да. Ачылган күнгө эмес, эртеси күнгө отуруп калып атат. Биз оценка кылганга чейин биздин шотко келип отуруп атат ГОПП. А бирок мыйзамда көрсөтүлгөн ГОПП ошол сатып алуулар ачылган күнгө шотко түшүш керек деп. Ошон үчүн азыр бул нускамада да көрсөтүлгөн да, келип берип атканда азыркы эле суроо жаратып атпайбы? Ошол жанагы жогоруда белгилеп кеттик. Берип атканда ошо берүүчүнүн шотуна берилиш керек деп бул нускамада көрсөтүлгөн. Ошон үчүн бул нускаманы тиркеп кое бериңиздер, аны четтеткенде да айтасыздар, бул нускаманы жок, көрсөтүлүп атат. Бирок берүүчүлөр мындай деп атат да, биз төккөн болсок, банк силерге түшүрбөгөн болсо, бизде эмне күнөө, биз печати бар. Bir gün ertelek төлөп койбойбу, bir gün ertelekten. Ал жакта мыйзамда жазылып атпайбы, шотуна келип түшүш керек депчи. Бул мыйзам талабы, мыйзам бул. Ошодо порядокто бул көрсөтүлгөн, порядок проведения простого госзакупакта көрсөтүлгөн. Сунуштардын ачылган күнү келип түшүш керек шотко деп. Ошондой болбогон учурда биз кайтара берсек болот, оценка кылганга чейин ал. Бул эми ошо мыйзамда бул порядокто жазылган, ошону сиздер жетекчилик алып жумуш алып токтогул мэрия кол көтөрүп атат.
Токтогул мэрия микрофон иштебей атат окшойт. Ал А4 барагы, шина, компьютер, ноутбук ушуларды департамент алдында мекемеге беребизби дейт. Ооба, бул боюнча өткөн жумада окуу болгон. Ал жерде борбордук сатып алуу борбор ачылган. Ошол жака бересиздер. Ал портал аркылуу жасалат. Планга киргизип атканда центральный закупки дегенди тандап, ошол жактан публикация кылсаңыз, сиздин заявка катары ошол центр закупкага түшөт экен. Алар борбордон бардык процедураны өткөргөндөн кийин анан сиз келишим түзүп поставщик менен андан ары жумушуңузду улантат экенсиз. Ошол боюнча суроо болду. Анан бул жерде дагы суроо берип атат Бактыгүл деген кесиптешибиз. Проект контрактты сөзсүз тиркейбизби? Контракт порталдан чыгып жатпайбы? Ошол боюнча кандай болот дейт. Бул проект контракттаны тиркеп коесуздар, бул берүүчүлөр үчүн дагы бул эске алат. Мисалы үчүн бул жакта сиздер проект контрактыга оплата боюнча көрсөтмөлөр болот, поставка боюнча келишимдин, болочок келишимдин шарттары да буну көрсөтүп койсоңуздар, поставщиктер ошого карап өзүнүн сунуштарын берет. Так, түшүнүктүү. Мониторинг, ценаны айылдагылар через интернет менен мониторинг кылса болобу дейт. Мониторинг 11-ci мыйзамдын 11-ci беренегинде каралган. Интернеттен, мурунку сатып алуулардан, жанагы жеткиликтүү жактан мониторинг кыласыз. Ошол коммерческий предложение алсаңыз болот, ошол мүмкүн болушунча мониторинг кыласыз. Бүгүнкү күндө интернет заманы аябай өнүккөн. Ошол жактардан карап мониторинг кылабыз. Түшүнүктүү, рахмат. Кийинки суроо, саламатсызбы? Ошондо менин түшүнүгүм боюнча инструкцияны 32 жана 57 пункттарын өзгөртүү киргизип, тиркеп койсок боло берет экен дагы дейт. Ошол кандай болуп калат? Бул эми негизги жактарда, негизги ошол мен азыр өзүм практикаман айтып атам, бул жакта берүүчү, сатып алуучу уюмдар ошол жактарын өзгөртпөй эле тиркеп коюп атышат да. Именно ошол основной ошол жактарды өзгөртүш керек. Анан жанакы эле суроо болгондой, ГКП болгондо, ал декларация түрүндө болобу, же акча калай түрүндө болобу, ошолордун баарын бул жака көргөзөсүздөр да. Түшүнүктүү. Базар Коргон мэриясынын суроосу, канцтовар, питанияга ар бир вид боюнча киргизиш керекпи? Бир лот менен киргизсе болбойбу дейт. Ооба, бул сиздер берүүчүлөрдүн сунушун берүүшүн чектеп коюу болуп саналат. Ал мисалы үчүн посттовар берген киши эт бере албайт. Ошон үчүн буну по совместительству жанагы ошо бөлүп кое берсеңиздер болот да. Мисалы үчүн этти өзүнчө, молочный продукцияны өзүнчө, посттовар өзүнчө кылып бөлө берсеңиздер болот. Анан жанакы именно продуктун айтсак, жанакы овощи, фруктун өзүнчө кылып бере берсеңиздер болот. Лот өзүнчө предмет болуп саналат. Мунун баалы өзүнчө контрактысы болот. Ошон үчүн лотторго анан жанакы дагы бир белгилеп кетчү жагдай ОКГЗ менен киргизбейт, көбүнчө бир файл менен киргизип коет да. Бул дагы туура эмес. ОКГЗ бизде каралган, бардык ОКГЗлар бар. Ошол себептен каждый предмет закупкага ОКГЗын киргизип, подлот кылып киргизиңиздер. Рахмат. Кийинки ошол бул суроо менден болуп атат. Азыр инструкция боюнча да сиздердин мындай көз карашыңар менен мындай идеалдуу түрдө толтурулган деген инструкция болсо бөлүшө аласыздарбы? Анткени башка айыл өкмөттөр ошону карап, мындай толтурса болот экен деген үлгү катары. Жок, бул негизи бул инструкция, бул үлгү болуп берилген да. Бул эми мен именно бир ал предмет закупкадан зависит этет да. Мисалы үчүн ал квалификация талаптарды ар кайсы болуп эме кылып коюшу мүмкүн бул нерсеничи. Мен инструкцияны жана бөлүшүп коесуздар деген суроо болду. Инструкцияны бөлүшүп кое алабыз. Анан бул сатып алуучу уюмдар каждый предмет закупкага карап өзү толтуруш керек да. Анан мен бир инструкцияны жиберип койсом, анын эми көпчүлүк сатып алуучу уюмдар ушундай туура экен деп толтуруп алышы мүмкүн да. Бул жакта предмет закупка башка болуп калды, ал кичине башкачараак болуп толтурушу мүмкүн. Ошон үчүн ал
предмет закупка карап өзгөртүү киргизилет да, ошон үчүн бул идеал экен деп бирөөнү жибергенден сактансак эле туура болот го дейм. Сатып алуучу уюмдар көп ушундай толтуруш керек экен деп түшүнүп алып дагы турамыз деп атам. Рахмат. Бул темага бир аз байланышпаганда суроолор болуп калып атат, бирок тилекке каршы жооп берип кое берели. Кийинки суроо саламатсызбы? Белгилүү даталарды майрам маарекелерди өткөрүү боюнча бир лот менен услуга жарыяланды. Бирок департаменттен лотторго бөлүп бергиле деген уведомление келди. Услуганы кандай түрдө лотторго бөлүп берсек туура Бул болот? жакта мисалы үчүн лот эмес, ал жакта подлот деп уведомление келиши мүмкүн. Көпчүлүк учурда мындай эле услуга деп эле киргизип коет, ал жакта техникалык сыпаттамалары жок болот. Мисалы үчүн ал жакта эми гүл алышы мүмкүн, белгилүү бир даталарга жолу, калпак сыяктуу бирдекелерди алышы мүмкүн. Ошолорду подлот кылып, анан конкретный сыпаттамаларын көргөзүп бериш керек да. Роза алып атабы же тюльпан алып атабы, ошондой сыяктуу бул сыпаттамалар берилиш керек, анан подлот болуп берилиш керек. Анан если гүл берилип аткан болсо, ал гүлдү отдельный лот кылып койгон туура. Себеби эми кийим кече саткан киши гүл сатпашы мүмкүн да. Түшүнүктүү. Уга да суроо бирөө азыр айтты эле. Мага да уведомление келди. Биринчи жолу чыгарып атканбыз биринчи питанияны, анан каршы лотторго бөлүнбөй калыптыр. Уведомление келди. Энди лотторго бөлөйүн десем мүмкүнчүлүк болбой жатат. Кандай болот? Мен анын уже вскрытиясын 5 күнгө жылдырып койгом. Порталдан номер ала алып эмеге атайын. Түзүм счет секи деген номерди байланышты. Ошол азыр эми ушундай көп жагдайлар болуп атат. Эми ошо көп чалат да. Бизде штаттык бирдиктин астыгына болгонуна байланыштуу эми 4 киши отуруп консультация да кылат, мониторинг да кылат. Анан ошого телефон если байланыша албай калсаңыздар, эми ошо чалып байланышып, ошо инструкция алып анан тийиштүү көрсөтмөлөргө эме кылсаңыздар. Мен ошо WhatsApp номер бердим го, ошого байланышып эме жазып коюңуздар, ал боюнча эми байланыша албай калсаңыздар, ошо WhatsApp номерге эле жазып коюңуздар, ошол боюнча жумуш алып барабыз. Жок окшойт. Бул жакта ошол телефон боюнча сунуш түшүп атат да, Санжар мырза. Башта порталда чат бар эле дейт. Ошого телефондо байланыша албаган учурда чатка жазып жооп алчу элек. Ошол чатты кайра уюштуруп койсо максатка ылайык болмок деген сунуш болуп атат. Чат боюнча ал жанакы мурун ошо портал ушу жаңы киргизилип ушундай эме болуп атканда международный организациялар, донорлар ошо жардам берип, ошол операторлордун акчасын төлөп берип, ошо бир штат уюштуруп жардам берген да, портал ишке киргизгенге. Мен маалыматым боюнча, мен деле бул жакта иштегеним 2002 жылдан баштап иштеп атам. Анан азыркы күндө эми андай дополнительный штат алып эме кылганга мүмкүнчүлүк жок. Мен бул сунушуңуздарды эске алайын, мен жетекчиликке жеткирейин буну. Анан ошого карап жумуш алып барабыз. Ал деле ишке ашып калышы мүмкүн. Рахмат, Санжар мырза. Урматтуу кесиптештер, 5 мүнөттүк убактыбыз калды. Эгер сурооңуздар болсо берип калсаңыздар. Суроолор жок болсо мен билдирип кетейин. Акыркы суроо бар окшойт. Каражы-Качы айыл өкмөтү берип атат. Декларация, гарантирующая исполнение контракта качан колдонобуз, формасы кайдан? Ал формалары ушул эмеде бар. Ушул типтүү нускамада бар, типовой документтер бардыгы бар. Ал жумуш сатып жумуш бөлүнмө. Даяр товар, стандарттуу товарларды сатып алып атканда декларация колдонгонго болот.
Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип кетейин. Ушундай площадкага келип суроо жооп талкуу жаратып, ушу көйгөйлөрдү айтып, билдиргениңиздерге рахмат. Жанакы мен айтып кеткен телефон менен байланышсаңыздар, мен ар дайым сиздердин кызматыңыздарда телефон аркылуу ушу бардык маселелерди чечкенге аракет кылабыз. Рахмат, суроолор болбосо. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул убактыңызды Адилет Санжар мырза, кирдиңизби? Угулуп атабы? Угулат. жана эме боюнча сурайт дегенбиз да, тиги акыркы- канцлер боюнчачы. Анаркүл эже, кое туруңуз. Урматтуу кесиптештер, ушул акыркы суроо болсун. Анткени 3 мүнөттүк эле убактыбыз калды. Жыйынтыктаганга убактыбыз калды. Ошого акыркы суроо болсун. Анаркүл эже, сурооңузду берсеңиз. Канцлер боюнча бизден эме алынбады, ошолор кандай болуп келет, кандай болот, ошолорго түшүнбөй атабыз да. Биз сендерге койбой эле алынып келди, ошо кандай болот, ошону түшүнбөй атабыз да. Бумага боюнча, А4 боюнчачы, А4 бумага Бул боюнча. суроо боюнча мен эле жооп берейин. Бул боюнча өткөн жумада окуу өткөрүлгөн. Мага жазсаңыздар, мен ошол центр закупоктун директорунун жана ошол борбордун кызматкерлеринин номерлерин берем. Ошол жака байланышып, чалып, сиздердин сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Рахмат. Санжар мырза, сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, ушул биздин суроолорго жооп бергениңизге. Негизи эле сиздин жана ушул сиздердин директоруңуздардын, сиздердин коллективдин жумуштарына ийгилик каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, сиздерге дагы убактыңыздарды бөлүп кирип бергениңиздерге чоң рахмат. Эгер суроолор болсо, биздин группага жазыңыздар. Биз сиздерге суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Катышканыңыздарга чоң рахмат.